Аллах Тааладан кейін бактылуу кылууга жалгыз өзүң себепкерсиң. Кайыптан сага бир ыңгайлуу убакыт келет деп күтпө. Жумушка орношсом же үйлөнсөм, акчалуу, үйлүү болсом, ошондо бактылуулук кубаныч болот деп кечиктирбе. Эгер ушунун баары болсо да эч качан бактылуулук келбейт. Анткени каяка барсаң да жаның өзүң менен кошо жүрөт жана эч өзгөрбөйт. Ага өзүң жоопкерсиң. Ошондуктан ой пикириңди азыр өзгөрт. Өзүңдү бактылуумун деп ойло. Ошондо бактылуу боло аласың. Бактылуулукту куру кыял менен элестетпе. Үйүң ылайдан болсо да, жаныңда бир наның, бир кумара сууң болсо да, үнүңдү кубануу менен бийик көтөрүп, өзүңдү бактылуумун деп түшүнгүн. Элестетип көр. Заңгыраган сарайда жашайсың. Кызматчылар эң даамдуу тамактардан, суусундуктардан даяр кылып алып келип турат. Бул нерсенин кыялдануудан башка эч кандай пайдасы жок. Мүмкүн бул куру кыялдарың. Кубанычтын ордуна сага кайгы капаны алып келер. Анткени сен куру ой пикирге, кайгы капаларды гана топтоп жатасың. Андай эмнеге көк тиреген имараттарда жашаган байлар тынчсыздануусун, баш оорусун баса турган дары-дармектерден ичишет? Эмнеге кичинекей үйдө жашаган жөнөкөй адамдар эркен куштай болуп, бактылуулук аларды курчап турат? Себеп тигилердин да, булардын да ой пикири ар башка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен хандык урушунда коркунучка, ачкачылыкка, кыйынчылыкка кабылып аң казышкан. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына келечек тууралуу жакшы кабарды айтканда момундар айтышкан. Аллах жана анын элчиси туура айтат деп чын жүрөктөн ишенишкен. Ал эми мунафыктар болсо, Аллах жана анын элчиси бизге куру убадаларды эле айта берет деп ишенишкен эмес. Булардын баары бир чогуу болушса да, экөөнүн пикири эки түрдүү болгон. Ошондуктан ар кимдин жүрөгүндөгү ишеничине байланыштуу болот. Сен да ой пикириңди азыр түздүп оңдогун. Турмушуңда жаркын келечекке жогору, бийиктикти көздөй ой жүгүрсөң, келечек турмушуңда жаркын болот. Ал эми жаман ой жүгүртүү менен карасаң, анда коркунучта жашай бересиң. Эгер эки инсанды көрсөң, экөө бир үйдө чогуу жашашса, экөөнүн турмушу да, жашоосу да бирдей болсо, экөөнүн бирөөсү бактылуу кубанычта жашаса, экинчиси бактысыз капалыкта жашайт. Эмне себептен ушундай болот? Экөөнүн тең баардык нерсеси бирдей болсо. Анткени экөөнүн эки башка ой жүгүртүүсү бар. Биринчиси жакшы ой пикирде ойлонуп, келечекте бактылуу жашоо тууралуу пикир кылса, экинчиси кайгы кабада болуп, келечекте кыйынчылыктар болот деп ой жүгүртөт. Эгерде кайгылуу, жаман ой пикир кылуу оорусу менен оорусаң, жаныңды өзүңдүн денеңден сууруп чыгып, башка ыңгайлуу жерге барып жашап, тоолор сага алтын болуп берсе да, сен ошол жаман кайгылуу ой пикириңде кала бермексиң. Анткени башыңдагы пикирлер сенден айрылбайт.
Билем, үйүңдү, машинаңды өзгөрттүң. Эс алуу жайларга чыктың. Той тамашаларга катыштың. Бирок ошол пикириң ошондой бойдон кала берди. Ошондуктан акыбалың өзгөргөн жок. Бардык нерсени оң же терс көз караш менен кароого болот. Эгер досуңдун жакшы жактарын, сени менен көпкө дос болгондугун, ак көңүлдүгүн ойлосоң, сен аны жакшы көрөсүң. Ал эми анын жаман жактарын, каардуулугун, шашмалыгын ойлосоң, аны менен дос болууну каалабай кетесиң. Мисалы, сапарга чыгууну айтсаң, аларга чыгуу, бул жер которуп жакшы жерлерди көрүү, жаңы нерселерди билүүдө жакшы ойлосоң, анда көз алдыңа, жүрөгүңө жакшы көрүнөт. Ал эми сапарга чыгуу бул кыйынчылык, азаптуу, машакат, үйүңдөн, эл журтуңдан алыс болосуң деп жаман ойлосоң, анда сага оордук болуп, сапарга чыккың келбей калат. Пикириң бул сенин компасың. Аны кубанычка, курсанчылыкка каратсаң, ошондо жашоо турмушуң сен ойлогондон да кооз, укмуш экендигин көрөсүң.